Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү 8 апрелге караган күнү жалпы катталгандар коронавирус оорусуна козгоо үчүн тапкандардын саны бүгүн 42-ни түзөт. Анын ичинен Бишкек шаарында 10 учур катталган, анын 9-у сырттан алып келинген, анын ичинен бирөө медициналык кызматкер. Чүй областында 2, Нарын областында 5, анын 2 сырттан алып келинген, 3 туруктуу тургундардын арасынан. Жалал Абад областында 1, ал контактный. Ош областында 24 учур катталган, анын ичинен 8-и сырттан келген, 16-сы туруктуу тургундардын арасында местный случай, анын ичинен 13 медициналык кызматкерлер. Негизинен сырттан алып келгендерди бул Умрадан келгендер, Москвадан жана Пакистандан келгендер. Бул жактан дагы түштүктөн келген 2 даватчынын арасында Ат Баш районунда Нарын областында катталган. Медициналык кызматкерлердин негизи бул Бишкек шаардык көзөмөлдөө департаментинин санэпидстанциянын 1 кызматкери, Ош областынын баягы жугуштуу шаардык жугуштуу оорулардын кызматкеринин ичинен 8-и, анын ичинен 4 врач, 4 медициналык кызматкер, Азия кардиодан 2, анын ичинен врач, анан медсестра, анан дагы областтык бириккен ооруканада 1 младший медперсонал. Ошонун ичинен ошондо жалпы Кыргыз республика боюнча оорукка чалдыккандардын саны бүгүнкү күндө 270, анын ичинен чыгарылган дарылап чыгаргандардын саны 25, кайтыш болгондордун саны 24. Бүгүнкү күндө 241 киши больницада жатат, анын ичинен 9-у абалы оор, анын ичинен 5-өө бүгүнкү күндө реанимацияда, ИВЛда жана кислород менен дем алып жатышат. Жалпы контактныйлардын саны бүгүнкү күндө обсервацияда жаткандардын саны 10.097, анын ичинен үй карантине чыгаргандардын саны 439. Мындайча айтканда эпидемиологик кырдаал мындайча айтканда курч бойдон калып атат. Ошондуктан бунун биздин коркпошубуз керек. Бул деген биздин иштин сапатын көрсөтүп жатат. Себеби биз убагында тагып, убагында өз убагында изоляция кылып, ошондой эпидемияга каршы чараларды көрсөк, бул орун канчалык ыкчам, канчалык таап, ошол эпидемиологик процесстин токтошуна биз мындайча айтканда иш чараларды көргөнгө мындайча айтканда жардам берет. Андан кийин Сабжан Токтогуч, кечирим сурайм, сиз адашып алдыңыз го дейм, өлгөндөрдүн саны? Өлгөндөрдүн санын туура эмес айтып алдыңыз. 4. Сиз туура эмес айтып алдыңыз. 24 эмес, 4. 4 эле. Ошол боюнча анын саны көзгөлгөн жок, мурдагы боюнча. Кечирип коесуздар, мен адашып кетсем, 4 эле. Андан тышкары бүгүнкү күндө кечээ күнү биз обсервацияда жаткан Ак Кеме гостиницасында, Голден деген гостиницада, андан кийин Достук гостиницасына баргандын ошонун баарысын обсервацияда тургандардын баарын изилдедик. Ошол жерде жаткан 300ге жакын кишинин ичинен 9 кишинин ушу козгогуштуу бар экенин аныктап, мисалы Достуктан 3, Ак Кемеден 1, Голденден 5, ошонун баарысын атайын жугуштуу оорулар ооруканасына алып барып жаткырдык. Алар менен контактта болгондорду атайын обсервацияга алып барып жаткырып, бүгүнкү күндө алар менен иш чара жүргүзүлүп жатат. Анан кечээ күнү 2 киши Ала Бука районунан чыгарылды. Азыр бүгүн Жалал Абадтан дагы 10 кишини даярдап атабыз. Бүгүн Кудай буйрса 10 кишини больницадан дарылап чыгарабыз. Андан кийин урматтуу мекендештер, дагы бир айтып кете турган нерсе, сиздерди үйүңүздөрдө отуруп туруңуздар, эки жакка чыкпаңыздар. Ошо менен өзүңүздөрдүн жана тууганыңыздардын ден соолугу үчүн кам көргөн болосуздар.